Калайык калк, биз азыр оор кырдаалда турабыз. Биздин балдарыбыз, биздин баатырларыбыз эл жерди, мекенди коргош үчүн улуу майданга кетишти. Ал жакта да абал өтө курч айланайын күчүнү менен эл журт. Биз биргеликте майдандагы мекендештерибизге колубуздан келгенче жардам көрсөтүшүбүз керек. Үйдө отурган бир да адам калбасын туугандар. Баары эгин талаага чыксын. Эгин эгип, эгинди жыйып, баарын майданга, фронтко, мекендештерибизге жөнөтөбүз. Мекен оор кырдаалда турганда, биз бул жерде кол куушуруп олтура албайбыз, айланайындар. Кана эмесе, баарыбыз жапа-турмак жумушка киришели. Фронт 1942 жыл замбиректер атылып, каргашалуу согуш жүрүп жатты. Ажалдын кабарын айткансып, асманда октору чуулдайт. Дондун аркы үйүзүндөгү качаттын башында душмандын дзоту бар. Ал дзот абдан көрүнбөй тургандай болуп, бекемделип жашырылган. Жолдош жоокерлер, Дон суусун кечип өтүп, Сепин селосунун алдындагы бийиктикти ээлеп, анан Сепин селосун алууга биздин бөлүккө буйрук берилди. Албетте, буйрук. Бул буйрук ата мекендин буйругу. Кана бүркүттөр, душмандын мийизин кайтарууга, ушул буйрукту аткарууга ким барат? Мен барам, жолдош лейтенант. Баргын, Тянь-Шандын барчыны, тайманбаган бүркүтүм, баргын. Жигиттер, биз азыр бул такырдан жылып да, чуркап да өтө албайбыз. Душман көрүп калат. Эгер душманга көрүнүп калсак, анда биз мекенибиз алдында ыйык милдетибизди аткара албайбыз. Ошондуктан бул такырды айланып өтүш керек. Жолдоштор, суудан сүзүп өтүп, наркы чапка жармашуудан башка эч арыга жок. Кана жолдоштор, жүргүлө.
Мына менин ата бабаларым ким экенин бүт дүйнө билсин. Бүткүл дүйнөдөгү адам баласы өз көздөрү менен көрсүн. Айтканынан кайтпаган, ажалдан башын тартпаган, өлүмдү билбеген, душманга башын ийбеген батырлардын тукуму мына мен. Ата мекен үчүн, эли журтум үчүн, кош тууган энем, тууган элим, кош ала тоом, туылган жерим, кош кула. Жолдоштор, Төлөбердиев Чолпонбай биздин арабыздан мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бирок Чолпонбай кыргыз эли гана эмес, бүтүндөй Совет элинин ишеничин актап, ыйык милдетин баатырдык менен аткарды. Душмандын бир дагын өткөрбөй тоскон Чолпонбайдын жүрөгүн карагылачы. Бул кимдин уулу? Мунун жүрөгү эмне деген жүрөк? Чолпонбайдын өлгөндүгү үчүн кайгырсак да, анын элдиги үчүн кубанабыз. Чолпонбай өлгөн жок. Ал ар дайым кыргыз элинин жүрөгүндө сакталат. Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы.
пропал. Ура! Эхо радость, слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Чыгыш жана түштүк чыгыш Европа өлкөлөрүн фашисттик кулчулукка айландыруудан бошотуу боюнча 1944-45 жылдардагы чечүүчү салгылашууларга бардык улуттук бирикмелер менен бөлүктөр катышышты. Жек көрүмчү душманды талкылоо ишине Кыргызстандын эмгекчилери да өздөрүнүн баа жеткис салымдарын кошушту. Бизге кол салган фашисттик Германия толугу менен талкаланды. Жеңиш, боордоштор, жеңиш!